Бала төрөлгөндөн баштап, ар бир ата-эне анын оорубай, жигердүү өсүп туура өнүгүшүн каалайт. Ал үчүн ымыркай жарыкка келгенден тартып, 6 айга чейин жалаң гана эне сүтү менен азыктанышы зарыл. Бул мезгилде ага эч кандай тамак, жада калса суу бербеш керек. Бала үчүн эмизүүнүн маанилүүлүгү. Эне сүтү баланы көптөгөн инфекциялардан коргоп, аллергияга, дем алуу органдарынын жана ичеги ооруларына, андан башка көптөгөн олуттуу илдеттерге чалдыгуу мүмкүндүгүн кыскарта турган эң мыкты азык. Эмчек эмизүү баланын аң сезиминин өөрчүшүнө оң таасирин тийгизет. Аял үчүн эмизүүнүн маанилүүлүгү. Эмчек сүтү ымыркайлар үчүн эң мыкты азык. Ал жеткиликтүү жана курамында баланын өсүшүн камсыздап, аны түрдүү дарттардан сактап кала турган керектүү витаминдер бар. Эмчек сүтү аркылуу эне баласынын иммундук коргонуусун бекемдейт. Жалаң гана эмчек сүтү менен азыктанган ымыркайга ичеги инфекциялар илешпейт. Ошол эле маалда балага упчу берип, бөтөлкө менен тамактандыруу сунушталбайт. Бул эненин эмчек сүтүнүн азайышына алып келет. Баланын организми да азыктарды муктаж болгон көлөмдө ала албай калат. Мындан тышкары упчу менен бөтөлкө инфекция ташып ымыркайдын саламаттыгына зыян келтириши мүмкүн. Бала төрөлгөндөн баштап, алгачкы 6 ай жаш эне эс алгыдай кылып жалаң гана эмчек сүтү менен эмизип багуусуна шарт түзүп берүүгө үй бүлө мүчөлөрүнүн баары көмөктөшүшү зарыл. Жалаң эмчек менен эмизип багуу бул эне менен баланын бекем ден соолугунун кепилдиги.